АВЭП коомдук уюмунун кесиптик шыктарга окутуу долбоорунун кезектеги иш-чарасы Өзгөн районунда уланды. Райондун Мырзааке айылында жайгашкан медреседе компьютердик сабаттуулук боюнча курс башталып, анда 70ден ашуун студент билим алууда. Окутуучулардын айтымында, медресе жамааты бардык санитардык нормаларды сактоо менен иш алып барууда. Билим алуучулардын канасына сырттан башка бирөөнүн кирүүсүнө тыюу салынган. Ага кошумча араб тили кеңейтилип окутулат. Азыркы күндө бул жерде окуп аткан ошол биринчи курс кыздар 2 смена менен окулат. Класста 3 ряд парта болсо бирден кыз отуруп сабак алат. Андан кийинки түштөн кийин экинчи смена кирет. Бул жерде изоляционный формада. Айтканда бир адам кирбейт, бир адам чыкпайт, ошол формада сабак окулуп атат. Бардык мамлекеттин санитардык нормасына ылайык, алгоритмге ылайык сабактар өтүп атат. Анан араб тилин терең изилдейт. Араб тили да бул дүйнөлүк тил деп болот. Араб тили бул бир гана диндин гана тили эмес, балким 29 араб мамлекети менен сүйлөшүү дагы, баарлашууда тили болот. Котормочу да болуп чыгып атат. Медресеге 9-класста аяктаган бүтүрүүчүлөр кабыл алынат. Алар 3 этап менен сынак тапшырып, андан соң кабыл алынат. Бул жерге кошумча өнөр үйрөнүүнү каалап келгендердин саны жыл сайын көбөйүүдө. Ал жерде ошол мекемени башкаруу, финансылык башкаруу, фандрайзинг деген ушул темадагы сабактар өтүлөт да. Эми азыр талаптар көбөйүп атат чынында. Биз мурун ошол ашпозчу, тигүүчү дегендерди сурай турган болсо, азыр ошол жанагы телефон оңдоочу, азыр мобилдик телефондорду пайдаланып калбады. Ошону оңдогон мастерлер деп атат. Былтыр болсо ошол жаңы кесип катары ошол холодильник, анан жана стиральный машиналарда автоматтар чыгып атат азыр баалык колдонууда. Ошолорду оңдогон мастерди деп. Анан азыр быйылкы эми кийинки жылда дагы ушул эмгек рыногун анализдеп көрөбүз. Бул анализде кандай талаптар мекеме ишканаларга талаптар болсо, биз ошол кесипке багыттаганга аракет кылабыз. Медреседе билим алган кыздар үчүн бул жерде бардык шарттар каралган. Бир гана диний багытта эмес, светтик, Кыргызстан тарыхы, физика жана ушул сыяктуу сабактар окутулат. Учурда мындан сырткары 1800дөн ашуун студент кесиптик шыктар долбоорунун алкагында окуп, алардын көпчүлүгү жумуш менен камсыз болушкан. Дагы кошумча багыттарды киргизүү пландалып жатканы маалым болду. Себеби жыл сайын долбоор менен иштешүүнү каалагандар көбөйүүдө. Мүмкүн билесиздер да, медресе диний билим берүүчү билимканалардын баарысы мамлекеттен каржыланбайт. Биринчиден. Экинчиден, ал жердеги мугалимдерди эч ким каржылабайт. Үчүнчүдөн, ал жерде окуп аткан окуучуларга биз мамлекет үлгүсүндөгү диплом бере албайбыз. Көрдүңүзбү, кандай бир көйгөйлүү жактарыбыз бар. Биз мамлекет ушул нерсеге көңүл бурушубуз керек. Дин дегенде эл чочубаш керек. Дин дегенде адамдар билиш керек, бул адамдарга пайда алып келе турган түшүнүк. Адам алып келе турган, пайда алып келе турган көз караш. Кошумча кесипти үйрөнгөндөргө сертификат берилгени менен аны мамлекеттик мекемелер тааный албайт. Мына ушул маселенин үстүндө учурда сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Анткени мамлекет тааныса студенттер жумуш менен камсыз болушу мындан да тез болмок дешет. Буга чейин ашпозчулук, кондитер, компьютер курстары үйрөтүлүп келсе, эми техникаларды өздөштүрүүчү курстар да кошулат. АВЭП коомдук уюмунун аталган долбоору 5 жылдан ашык убакыттан бери медреселер менен иш алып барган болсо, ушул убакытка чейин алар менен кызматташууну каалаган медреселердин саны 30дан ашты. Алардын көпчүлүгү Ош жана Чүй облусунда.